Жакшылыктын жарчысы болгон Ноорус майрамынын шарапаты менен кыргыз эли ар кандай тойлорду да өткөрүп келет. Өзгөчө бул күнү жакшылыктан үмүт кылып тушоо тойлор көп өтөт. Ооба, кыргыз эли илгертеден эле бөбөктүн кас-кас турушу, баса башташ үчүн абдан камкордук көрүшкөн. Чоң ата, чоң эне, ата-энелер баланын баса баштаганына кубанып, тушоо кеси тоюн өткөрүшкөн. Жаздын келиши менен жакшылыктан үмүт кылып, жакындарды чогултуп бата алган байыртан келе жаткан салттын бир көрүнүшү кийинки материалда. Кыргыздар тушоо кеси тоюн өткөрүүгө атайын даярданышкан. Той салт боюнча көктөмдө жаратылыш ойгонуп, жаңы жашоо башталышына туш келет. Ушундай салттуулаган Максат Төлбашевдин үй бүлөсү күн менен түн теңелген Нооруздун алдында өткөрүп, уулу Исмайылдын тушоосун кесишти. Исмайылдын тушоосун кесүүгө коңшулардын балдары, чоңдор өзүнчө чуркап, Марага биринчи келгени бөбөктүн бутунда байланган жипти кести. Марага алгач жеткендер менен бирге жарышып чуркагандардын баарына белектер берилип, эркектерге калпак кийгизилди. Жас жарыш дегенде ошо Кудай буйрса баламдын тушоосун кесип, досторумду, туугандарымды чакырып, ошо жаз алдында ошо баламдын жакшылыгына чакырып атам, тушоо той берип. Кыргыз элибизде жалаң жакшылык болсун, ушу жаштар умуркайларга ден соолук берсин, элибизге ынтымак. Жакшылыктан үмүт кылган үй бүлө ырымдап, кой союп, бата алып келгендерге кыргыздын салттуу оюндарын уюштурду. Атайын Токтогулдан келдик. Ушу дайым жакшылыктарына күбө болуп жүрө берели достору. Уулунун келечегинин жакшы болуусун тилеген ата-эне жакшылыгына дасторкон жайып, туугандарын жана досторун чакырган. Илгертен бери келе жаткан кыргыздын салты боюнча тушоо кесүү, бала чоңойгондо баланын жолу ачык болсун, бала тез басып кетсин, жыгылбасын, келечекте жолу ачык болсун деп илгертен ырымдап келген. Ошол салт боюнча биздин баламдын неберемдин тушоосун кесип жатабыз. Кыргыздар байыртан келе жаткан баалуу салттарынын бири тушоо тойду тар жана кенен чөйрөдө шартына мүмкүнчүлүгүнө жараша өткөрүп келишет. Башкысы койгон тилек максаттар орундалсын дешет. Бурулай Пусурманкулова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1 канал.